Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир кутмандаңыздар менен биздин куттуу студиябызда экинчи коногубуз келип олтурат. Анда жалпыңыздарга тааныштыралы. Бишкек шаарынан келген биздин конокторубуз бар, алар менен сөзсүз түрдө тааныштырып өтөлү. Скульптор Иманбаев Шекербек агайыбыз жана ошондой эле Садыгалиев Ырыс келди. Алмазбек уулу Жеңишбек график сүрөтчү жана ошондой эле бизде Талас облусунда азыркы учурда баягы искусство, өнөр, келечек, муундун шам чырагы деген аталыштагы кароосунак мастер-класс жүрүп жаткан чагы, мына ошол мастер-класстын негизи эле иш чаранын уюштуруучусу ассистент Токтогазиева Светлана. Саламатсыздарбы? Кутмандаңыздар менен. Негизи эле мына ушул сөз башынан болсун, мастер-класс кайсыл жакта, кайсыл убакытта, качан болот, канча күнгө созулат, ушул боюнча айтып берсеңиз. Ал боюнча маалыматты мен берип коеюн биринчи. Бүгүн 13 октябрда Талас облусу Бакай Ата району Актөбө айылында Теодор Герцен музейинде саат 2-де искусство, өнөр, келечек, муундун шам чырагы аттуу көчмө көргөзмөбүз ачылат. Ушул көчмө көргөзмөнүн алкагында чопо менен иштөө боюнча мастер-класс, калем менен сүрөт тартуу техникасы боюнча мастер-класстар өтөт. Бул иш-чара Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен өткөрүлүп жатат. Мастер-класстарыбыз 4 күнгө созулат жана учурдан пайдаланып, жеке эле Актөбө айылынын тургундары эмес, жалпы эле Талас облусунун тургундарын бардыгын мастер-класстарыбызга күтөбүз. Негизи эле ушул иш-чаранын максаты кандай болду? Башкы максат? Бул иш-чаранын максаты, мен негизинен тиги Ольга Манылова үй музейинде иштейм, Бишкек шаарында. Анан ал музей Бишкек шаарынын мэриясына карайт. Ал жерде 6 музей бар. Ошол бүт баары ошол үй музейлерде, мемориалдык үй музейлер. Ал жерде Чуйков, СССРдин эл сүрөтчүсү, анан Ольга Манылова, Чокморов, Симон Чокморов. Ушул сыяктуу инсандардын бириккен музейлеринин директору бар, Арман Керимкулуна деп. Мен Ольга Манылованын үй музейинин 130 жылдыгы быйыл. Ольга Манылованынчы. Анан ошол Манылова үй музейинин көчмө көргөзмөсүнүн алкагында биз мастер-класс өткөрөлү деп бул жака тандаганыбыздын себеби ошол Герцен музейинчи. Бул дагы сүрөтчү, кыргыз эл сүрөтчүсү. Анан ошол музейди тандадык да атайынчы, мындай искусство, өнөр боюнча. Айтсаңыздар, мына азыр Талас жергесине келдиңиздер, эми дагы башка жактарды дагы кыдырасыздарбы? Биринчи болуп биздин ошол Талас жергесине келдиңиздерби? Ушул туурасында да айтып кетсеңиздер. Биздин план боюнча негизи Талас областы боюнча, анан Ысык көл областы боюнча. Ошол Талас менен Ысык көлдү тандадык да. Анан ошол биз баштаганын ошол Таластан баштайлы дедик. Ошол Манас атабыздын жери дегендейчи. Иш-чарада мисалы эмнелер камтылат, эмнелерди күтсөк болот? Иш-чарада ошол Ольга Манылованын өмүр баяны боюнча көчмө көргөзмө 5 стендтен турган ошонун фото сүрөттөрү, ошонун өмүр баяны ошолору чагылдырылган. Анан негизинен бул жерде мастер-класстар да, ошол көчмө көргөзмөнүн алкагында чопо менен кантип иштеш керек, ушул айыл тургундарына биздин кандай этап менен иштешибизди мындай жакындан таанышып, анан өздөрү дагы аралашып жасаса болот. Жасаса болот да. Мындай жакындан сезе алат. Жакшы. Негизи мына ушул иш-чарага Бишкек шаарынан канча адам болуп келдиңиздер? Команда менен келдиңиздерби же кандай? Команда менен келдик. Сүрөтчүлөр, тышта дагы скульптура боюнча мастер-класс өткөргөндөр бар. Анан мен өзүм дагы ошол сүрөт академиясын бүткөм, скульптура факультетин. Анан ошол 5 сүрөтчү, менден тышкары да 4 бар да. Анан бул жардамчыбыз бар. Жалпысынан 7 болуп келдик. Азыр жаныңыздагы сүрөтчүлөр бизди тартып атат ошой. Мастер-класс көрсөтүп берейин деп. Бул жактан Гилина менен Чопо менен көрсөткөнгө кичине бул жерде шарт болбогондуктан азыр карандаш менен көрсөтүп, тиги жактан музейден саат 2-де ал жактан Чопо менен да көрсөтүп беребиз да мастер-класс.
Мында жалпы көрүүчүлөр саат ошо 2-де болчу, кызыктар болсо, барып ошол баарын көрсөңүздөр болот экен. чакырабыз. Анан айтсаңыз, мына ошол азыр биздин немебизди тартып атпайбы, сиздин немелер окуучуларыңыздарчы. Анан кандай болуп сиздер мындай баягы тандап каласыздарбы бул жака баягы окуучулардычы? Кандай критерийлер менен тандап аласыздар? Тандап аласыздар. Өзүңүздөрдүн командаңыздарга негиз эле. Бул жерде биз Бишкек шаарында мастер-класстарды өткөрүп жүрөбүз. Анан бул жака региондорго чыкканга бизде мүмкүнчүлүк болбой жатты да. Анан ошол тиги Сорос Кыргызстан фонду аркылуу бул жака биз чыкканга мүмкүнчүлүк алдык да. Анан ошон үчүн бул жака келип калганыбыздын себеби ошол. Булар да ошол академияны бүткөн балдар. Чогуу мурдатан эле ушундай иштеп жүрөбүз да. Негиз эле мурдатан бери иштеп жүрсөңүздөр скульптуранын бардык түрлөрүн жасайт экенсиздер, э? Негиз эле ошол скульптура кандай нерселерден жасалат? Мисалы, мен уккам, пластилинден жасалат, гипстен жасалат дагы. Азыр сиз чопо деп атасыз, мен чопону биринчи жолу угуп атам да, бирок. Кайсыл түрү кыйыныраак, кайсыл түрү оңоюраак келет? Бул жерде кандай десем, ушуну мындай башынан аягына чейин мындай түшүндүрүп бергенге аракет кылып атабыз да. Бул жака келгенибиз дагы ошол негизи бүт баары могул чопо менен башталат. Пластилин менен мындай балдар жасайт. Алдынан деле болот, негизинен чопо менен жасап, анан гипс менен форма чыгарат тышынанчы. Форма чыгарып туруп, анан форманын ичине гипс куят, же болбосо бронза куят. Анан бул жерде могул гипстен турат да, бул сүрөттөчү. Ушундай гипске куюп алып туруп, буну ташка которот. Негизи глинадан башталат да, башталышычы. Чоподон. Бүткөнү бронзодон, меттен, таштан, жыгачтан. Ал материал өзү кете берет кийинчи. Кандай материалды ким тандасачы. Негизи мына ушул скульптура жасайм деген адамдар кызыккан болсо, жаш баягы бул жерде жашы айырмаланып туруш керекпи? Мисалы, мынча жаштан жогору болуш керек, мынча жаштан ылдый болуш керек дегендей, же болбосо бардык эле адам жасаганга мүмкүнчүлүгү барбы? Же атайын окуш керекпи буну? Эгерде ушуга кызыгам, ушуну жасасам, скульптура жасасам деген адамдар болсо, эң биринчи кезекте эмнеден башташ керек? Кайсыл предметтерди жакшы окуш керек дегендей? Биз бул жактан ошол сүрөт сабагын негизи эле бардык сабактарды жакшы окуганга аракет кылыш керек бул жактан. Бишкек шаарында ошол сүрөт көркөм академиясынын астында неме бар. Сүрөт школ, мектеби бар. Ошол жака тапшырса болот. Андан кийин училищасы бар. Анан академия өзү 5 жыл. Ал жерде ошол факультеттерге бөлүп, бөлүмдөргө скульптура, живопись кылып, графика кылып даярдап чыгарат да. Ал академияны бүткөндөн кийин Тургунбай Садыкович атындагы творческий мастерской деп коет. 3 жыл ал жакта окуза болот. Мына ушул Светлана айымга кайрылгым келип турат. Мына ушул иш-чара 4 күнгө созулат экен. Дагы алдыда кандай пландар бар? Ысык көл облусуна барасыздар. Таласка биринчи жолу келип атасыздарбы? Таласка биринчи жолу келип атабыз. Биринчи таласты пландадык. Таласка баштап алгандан кийин андан экинчи этап бул Ысык көлдө Чолпон атада болот. Ал жерде дагы азыр музейде менен сүйлөшүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан дагы бир нерсеге токтолуп коеюн деген себеби бул жана биз эмне максат менен келдик, эмне максат менен бул иш-чараны өткөрүп атабыз дегенде, бул иш-чара негизинен буга чейин деле Бишкек шаарында мастер-класстар өткөрүп келишет сүрөтчүлөр. Бирок шаардын тургундарына гана ал жерге катышылат, бирок айылдын тургундары келе албайт да, мүмкүнчүлүк жок. Же болбосо мүмкүнчүлүк болгон күндө деле убактысы жок же байланышы жок болуп. Анан бул жерде бизде бул иш-чарабыз искусство өзүн өзү чагылдыруу ыкмасы катарында деген долбоордун негизинде ишке ашып атат да. Биз ошондой гранттык сынакка катыштык, анан ошол жеңүүчүлөрдүн катарына кирдик. Анан ошол биз айыл жергелерине чыгалы дегенибиздин себеби, биз эми айылдагыларды келгиле, бизге келгиле деп күтүп отура бербей, биз өзүбүз баралы. Мобилдүү көчмө көргөзмөлөрдү алып баралы дагы ошол жерден чопо менен кантип иштелет, деги эле калем менен сүрөт
кантип тартылат, деги эле искусство деген, өнөр деген эмне жана өнөр аркылуу өзүн адам кантип чагылдырса болот деген максатты же болбосо ойду бергенге аракет кылып баштадык. Бүгүн ошол көчмө көргөзмөлөрүбүзгө баштап атабыз. Биринчи күн. Бүгүн биринчи күн саат 2-де. Толкундоолор болуп атабы? Кандай баягы сезим болуп атат азыр? Толкундоолор болуп атат. Толкун кандай болот, кандай жок дегендей, ошондой баарын айым кандай жогорку деңгээлде, анткени биз өтө көп эмгек кылдык, ушуга канча айдан бери даярданып атабыз. Анан ошолордун баардыгын ачканга анстан бул биринчи жолу болуп атат. Региондорго биринчи жолу чыгып атабыз. Мен өзүм өмүрүмдө биринчи жолу Таласка келип атам. Чоочун жерде, Кыргызстандан элечи, бирок эми чоочун жерде үйүбүздөн алыс анан келип атабыз. Толкунда албетте бар, бирок ишенебиз, биздин уюштурган иш-чарабыз жогорку деңгээлде өтөт жана максатыбызга жетет деп ишенебиз. Анан айтсаңыз, Таласка биринчи жолу келдим деп калбадыңызбы? Талас эли кандай экен, кандай тосуп алышты мындай? Талас эли жакшы меймандос эл экенин көрдүк. Биз жаңы эле биринчи эле таанышып атабыз. Азыр барганда Актөбөдөн дагы таанышуулантабыз да. Азыр эшигин жакшы, кош келиңер деп жакшы эшигин ачышты, эми көрөбүз дагы. Жакшы деп уктум, Бишкектен дагы жакшы сунуш кылышты. Негизи эле иш-чаранын аталышы искусство өнөр келечек муундун шам чырагы деп аталат экен да, иш-чаранын мастер-класстын. Анан негизи эле бул баягы темасына карап ушул ойлонуп калдым, жаш муундарга арналган иш-чарабы деп. Негизинен эле жалпы адамдарга арналды, бирок ошонун ичинде негизинен эле адамдардын, жалпы эле биздин кыргыздардын, жалпы эле адамзаттын байлыгы бул жаштар да, балдар, келечек муундун шам чырагы. Демек бул өнөр бир келечек муунга бир шам чырак болуш керек. Бардык нерсени өнөр аркылуу чагылдырганга, бардык нерсени ошондой чечкенге аракет кылса деген. Азыр биздин дагы немебиз, азыр жаштардын бардыгы эле телефондо отуруп калды. Анан көбүнчөсүн өздөрү чопо менен иштесе, калем менен сүрөт тартса, башка жагына оосо дегендей ниет тилектер бар да. Анан жаштарга дагы жалпы негизинен эле бардыгына эшигибиз ачык. Кичинекей ошо 1-класстан баштап, ошол возраст 7 жаштан баштап улуу муундагылар дагы келсе болот. Бардыгына эшигибиз ачык, мындай бөлүп сен келбе деген бөлгөн түшүнүк жок. Бардыгына эшигибиз ачык. 4 күн тең мына ушул Герц санатындагы музейде болот. 4 күн ошол жерде болобуз. Биз азыр биринчи ошол музейди 4 күн кандай өткөрөлү деп ошондой сүйлөшүп көрдүк. Ошол музейде өткөрүлөт. Жакшы. Негизи эле азыр бизге чопу менен мастер-класс көрсөтүп берейин деп, анан бизде шарт жок болуп калбадыбы? Негизи эле канча убакытты талап кылат мына ушул скульпторду жасаш, негизи эле айкелди жасаш? Бул жерде мастер-класс болгондо бул жерде чек жок да, негизи эле скульптурадачы. Кээ бир скульптуралар бар, жылдап иштелген скульптуралар бар. 10 жылдап негизи тарыхтачы. Кээ бир скульптуралар бар, айлап иштелет. Биздики мастер-класс алардан айырмаланып бат болот. Атайын ошол мастер-класс деп мындай бат бирөөнү отургузуп, ошонун портретин, келбетин жасап. Жакшы. Анан азыр мен биздин сүрөтүбүздү тартып аткан сүрөтчүлөргө, скульпторлорго суроо бергим келип атат. Мына ушул Рыскелди мырза, айтсаңыз, негизи эле ушул өнөргө кантип кызыгып калдыңыз? Негизи эле жаштар, эң биринчи кызыгуусу бар жаштар эмне кылыш керек дегендей? Саламатсыздарбы? Жалпы Талас элин салам айтам. Бул өнөргө кызыгып калган себеби бала чагымдан эле кызыгуум бар болчу. Мектепте ар кандай сүрөт кружокторуна катышып, баарынан биринчи орунга чыгып келчүмүн. Анан ал жакта сүрөттөн берген агайым ушул жакка тапшыр деп мындай багыт берип калды. Анан өзүмдүн кызыгуу менен 2017-жылы Бишкекке Тургунбай Садыков атындагы академияга тапшырдым. Биринчи коллежине тапшырдым. Азыркы убакта академияда 4-курсунда окуп жатам. Сизде мектеп учурунда эле кызыгуу аябай күч болгон турбайбы? Туура. Азыр биздин менин шериктешим Алпар үчүн мырзаны сүрөткө тартып жатат окшойсуз, сүрөтүн тартып. Анан канча убакытты талап кылат негизи? Негизи бул эми наброска болгондуктан эми 1 мүнөттүк убакытты талап кылат. Азыр бүтүп калдыңызбы ошондо? Ооба, көрсөңүздөр болот. Көрөлү. Жанымда кесиптешим деп тапкам. Сиздин өзүңүздүн кесиптешиңиз турбайбы? Сенчи?
Сиз эмнени тарттыңыз азыр? Меники мындай өнөкөйлүү портрет болду адам. Ылдам мүнөттүн ичинде, мына ушундай мастер класстарды көрсөтүп берип, мен алсам болобу, бирок Экон тең эле. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушул аз убакыттын ичинде 1 минутадан ашык 2 минуттан ичинде мына ушундай сүрөттөрдү тартып бизге мастер класстарды көргөзүп берди. Эми сиздерди дагы бүгүнкү боло турган мына ушул көргөзмөгө чакырабыз. Ал жактан сиздер дагы кененирээк маалымат алып, өзүңүздөр да толугураак көрүп, мына ушул мастер класстарды. Бул жерде азыр бизге сүрөт тартуу боюнча эле мастер класс көрсөттү. Дагы чопо менен саат 2-де анда мына ушул бардык биздин көрүүчүлөрүбүздү мына ушул Ак Дөбө айылындагы Герцен атындагы музейге чакырабыз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Келип таңертең мына ушул бөлүшүп сүрөттөрүңүздөр менен иш-чараңыздар ийгиликтүү өтсүн деген жакшы каалоо тилектерибизди айтабыз. Сиздерге эркин микрофон берели. Талас элине биринчи жолу келип атсаңыздар, ийгиликтерди каалайсыздарбы, мүмкүн келиңиздер. Ошол биринчиден эле кыргыз эли тынч болсун, анын ичинде талас эли, ошол баарына жакшылыктар болсун. Анан ушундай чыгармачыл адамдар көбүрөөк чыксын. Негизи эле таластан чыгармачылык эл көп чыккан, мындан ары дагы көп чыгат деген, чыксын деген. Келиңиз, Светлана эжеке, сиз? Мен дагы жалпы эле өлкөбүздүн асманы ачык болсун, Кыргызстандын ошондой эле келечеги жаркын болсун. Ошонун ичинде талас элине дагы келечек мондун искусство өнөр келечек мондун шамчырагы деген тема менен келип атпайбызбы? Ошондой эле искусствону өнөрдү даңктаган жаштар келечек муун өсүп жетилсин деген ниеттебиз. Ошол эле учурда биздин мастер класстарыбызга кош келишсин, эшигибиз ачык. Келиңиздер сиздер дагы. Мен жалпы кыргыз элине жана талас элине кааларым эң биринчиден тынчтык жана ынтымак. Жаштарыбызга бекем ынтымак, ден соолук. Дагы чыгармачылык өнөрлүү жаштар чыга берсин деп тилек кылам. Келиңиз. Мен дагы ошол талас элине, жалпы кыргыз элине тынчтык жана ден соолук болсун. Жаштарга чыгармачылык, өнөр каалайм. Рахмат. Бүгүн болсо биздин студиябызда өнөрлүү адамдар болду десек болот. Алар менен дагы бир ирет тааныштыралы. Скульптор Иманбаев Шекербек агайыбыз жана ошондой эле Садыгалиев Ырыс келди. Алмазбек уулу Жеңишбек график сүрөтчү жана ошондой эле мына ушул иш-чаранын ассистенти, социолог Токтогазиева Светлана эжекелерибиз болду.